Тугандар, дагы ушул жерде 10 баш козулуу койлор бар экен. Бул жерде азыркы тартылган афгандар бар. Арасында афган бир 4-5 бар окшойт, а? Афган алам деген бул анык дыйкандын коросу экен тугандар. Мындай жөндүрөк кылып эле берем дейт. Мына афганды көргүлө, машалла. Өтө сонун афган койлор бар экен. Булардын баары сатылат дейт. Баасын койлордун өзүнүн түзүлүшүнө жараша баалар коюлат дейт. Экстрейлерине, бою башына, козулуу койлугуна карайт. Мына козулар өтө светлый, козулар экен түнү болгон үчүн жакшы көрүнбөйт атат. Эгерде ушундай кара кой, чоң ушундай муну көрүп атасыңар мына. Могу кочкор деп ойлоптум менчи. Могу кара кой экен. Тиши 4 тиш экен. Муну дагы 2 тиш дедиңер, а? Могу 2 тиш экен, бул дагы өтө гигант кой экен да. 90 плюс бушулар? Бойлору 90 плюс дейт. Эгерде тугандар, ушундай койлорду алат элем, козусу менен багат элем дегенде, биз калтырган номерлерге байланышка чыга бергиле. Онун карагыла, буштагы афган экен ушул. Светлый болгон. Мен бир аз кечирим сурайм тугандар. Видео некачественный болду, кичинечи. Мына каралар анча көрүнбөй калды. Бирок светлыйлар сонун эле көрүнүп атат. Анан бу кара койлордун баасы канчадан канчага чейин болуп калат туган? 30 000 сомдон 50 000 сомго чейин. 30 000ден 50 000ге чейин. Бирок мондой 50 000 сомго мону алсаң, мисалы утасың да. Бул боозбу? Бооз буюрса. Бул бооз экен. Бирок өтө гигант экен да, көрдүңөрбү? 90дон өтөт дейт бою. Мыякта мындай афгандар да бар экен. Мыналар 2 тиштер. Могу 2 тиш, бул козулуу кой экен, а? Ушу жанда коз. Ушуну канчага бересиңер, мисалы, ушу козулуу койду? 40 000 сомго. 40 000 сомго берем. Бул жанагыдай алото порода деп коет го, ошого окшогон экен, а? Алато. Алотобу, а? Афган менен гисардын ортосунан түшкөн кой. Афган менен гисардын ортосунан гибрид болуп түшкөн кой дейт. Ээсинин сөзүн угатсаңыздар керек. Анда тугандар, байкап жакшылап көрүңүздөр. Ушул койлор көңүлгө жаккан болсо, биз ээсинин номерин ылдыйга жазып коебуз экранга. Мыналар эгиз дедим. Мына эгиз менен, а? Арасында эгиз козулар дагы бар экен тугандар. Эртең буюрса булардын жарымын дагы мүмкүнчүлүк болсо тартып таштайбыз. Анан ээсине байланышка чыга бересиңер, түз эфирден көрсөтө бересиңер да. Видео вызовтан кылса дейт, любой койдун тишин, боюн өлчөп бере беребиз дейт. Андыктан шашылыңыздар тугандар, мынандай дыйкандын коюнун алып үспөт этип калыңыздар.